Саламатсызбы, Арстан мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Сизди бүгүн студиябызга чакырганыбыздын себеби мына өлкөдө болуп жаткан акыркы абал баарыбызды тынчсыздандырып жатат. Бул боюнча катарлаш эле сиздин айткан темаларыңыз дагы социалдык тармактарда талкууланып жатат. Ошол боюнча кыскача оюңузду билдирип кетсеңиз. Бүгүнкү эми Кыргыз эргесинде дүйнөдө болуп атпайбы, ошо коронавирус аталып. Анан эми бул боюнча биз көп жылдар мурун ошо теледе, журналда, газеталарда айтып келгенбиз. Пресс-конференция берерден мурун ар дайым ошо всем правителям государства и всем человечества деп обращение кылчумун. Эмнеге муну айтып келгем дегенде, Кыргыз эми мындай ар бир организмде өз орду болот экен. Колдун ордун баш аткара албайт. Мисалга да ансагындай да ар адамдын дагы бул жашоого жаралып келген бир өзгөчөлүктөрү болот экен. Ар улуттун деле бир өзгөчөлүктөрү болот экен. Анан кыргыз элинин ошо жаны, жан дүйнөсү дейт, аалам дегенде эми ааламга, арбайга, космоско жакын болгондуктан ошо 98-жылы мына Улуу Чындык деген китепти көтөрө келдим. Ошондо кыргыз элине мындай аян, кабар катары берилген да. Анан ушу мындай минтип берилет, дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде, мына бүгүнкү күндө жол таппай атат да, нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт. Баягы кайып касиет деп коебу, кайыптан нике буйрулду деп коебу. Эми кайыптан нике буйрулду дегенде Кудай тараптан буйрулду деп түшүнөбүз да биз. Кайыптан өлүм буйрулат, кайыптан конок келет дегендей эле. Анан ошондо минтипче берилет, так окуп берсем деле болот бул жолу. 21-кылымда ушу адамзат дегеле адам баласы мына эски түшүнүгүнөн чыкпаса, эски ушу пендечилигинен чыкпаса, жанагы ушу эскичиликте жашап келген дининен чыкпаса, мына техникага мындай жерге байланып алды. Эгер ошондон чыкпаса, адамдын телосунан ичинен бир уулуу зат бөлүп чыгат дагы. Анан бул жерде вирус деп жазылбайт, бул жерде чума катары, чума илгерки бир түшүнүк бар го, оору болуп кетет дагы. Анан ошо 1 жылга жетпей көп. Мисалга мен 31-де болсом, 32-ге чыкпай эле өтүп кетишим да мүмкүн да. Ошентип гана берилет. Анан ошол катары мен ошол рак оорусу эмнеден пайда болуп атат? Шишик, писик рак оорулар ошо мындай экен. Адам жаралганда телеос жок жаралган, сүйлөө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Адам жаралган эле бос үйдө ойлоп тапкан эмес. Турмуштун мукташтыгынан ошо тебетеди ойлоп таптыбы, өпкө бакты ойлоп таптыбы, чарыкты ойлоп таптыбы. Ошентип турмуштун мукташтыгынан эволюцияларды басып өтүп, ошо динде орду деле бир эволюция, Манаста орду деле бир эволюция, Осмон империясы деле системалар деле, социализм деген биз жашап өттүк, азыр жашабайбыз, демократия жашап атабыз. Ошол сыяктуу эволюцияларды басып, анан адамдын гени жетилди дейт да, могу телонун гени жетилип, анан ошол кезде бир ошо улуулук, кыргыз улуу эл деп жүрбөйбүзбү, ошо улуулук, могу улуу күчтөрдөй сыпатка калыптанбаса, адамдын телосу ууланып кетет дейт да. Же болбосо мынтип түшүнсөк болот. Өспүрүм деле кичик болуп, анан чоңоюп, мына эволюциялык жолдорду басып өтөт да, мектепти, садикти, институтту, анан далайды көрөт, анан барып керек болсо анан эне болуп калат, ата болуп калат. Ошол сыяктуу ушуну аткарбаса, анан ушу бир уулуу зат бөлүп чыгат дагы, анан ошондон рак, шишик, писик, ичтен ошо вирус бөлүп чыгат дагы, анан адам өлүп кетет деп ушуну айтып келгенбиз. Анан бүгүнкү күндө деле анан бул жерде так берилет, 3 категориядагылар ууланып кетет деп. Биринчи ошо иньянга байланып алган дейт. Эми иньян деген мисалга Кытай эли мисалы жан сактоо үчүн жашайт да, аякта жанагынтип жан талашып жылаанын сатабы, жарганатын сатабы, мындай. Же болбосо Кыргызда деле ошондой адамдар бар. Мындай кең түшүнүк деген жок. Мындай дүйнөгө көз карашы деле тар, өтө ылдый, мындай ушак, айың, ууручулук ушундай менен өткөн адамдар бар. Мына ошолор дейт да, иньян менен жашагандар дейт. Анан экинчи техникага байланып калгандар. Техникага мынтип отуруп алабы, оюн ойнойбу, же ушул эле бир көз караш калтырып алабы, ошондо тело өспөй калат экен да, жанагы аң сезим деле өспөй калат, ушу менен байланышы. Ошо телепатия же болбосо
мисалга адамга энергия жайгашпаса ал бата бере албайт, адамга бир түшүнүгү бийикте албаса ал бийиктеп сүйлөй албайт. Ушул адамдар техникага байлангандар иньям менен анан динде жүргөндөр дейт. Анан динде жүргөндөр эмнеге мындай болушу мүмкүн, эми ал деле ак жолдо жүрбөйбү деп ойлонуп көрүүгө туура келет. Анан ал көрсө мындай делет: сыйынуунун доору бүттү, азыр сырдашып сыйкыр касиет иштетиш керек деп. Мисалга мен сыйынбайм да бүгүнкү күндө. Тетирсинче ошо сыйкыр касиет иштет деген сөз мына энелерибиз эмне деген? Улуулуктун ролун аткар деген эле сөз. Мына энелер менин колум эмес, умай энемдин колу деп эле мындай Кудайдын, умай эненин жок дүйнөнүн эле бир ролун аткарып келген, балдар сактап келген. Анан эми ошол могу илимде ааламдан эмне берилсе ошонун баары болуп атат да бүгүнкү күндө. Анан ушуну бир жеткирели деп аракет кылгам. Телевиденияга да чыктык, пресс-конференцияда мен болгон мындай аракетимди кылдым. Анан бир кызык жери мынтилет. Ушу кыргыз улуту, кыргыз журту адамзатты сактап калат дейт да. Эмнеге дегенсе, бул кыргыз ааламдан келген өкүл. Анан ааламдан мисалга бирөө Америкадан келдим десе паспорту бар, бирөө милициядан келдим десе удостоверениясы бар да, мындай подтверждающий. Анан ааламдан келген өкүлүбүздүн далили кайсы десе шаманчылык дейт. Биринчи шаманчылык, ошо бата берип коет экен, көрбөй туруп көсөм сүйлөп коет экен, бийгө этип бийлик кылат экен кыргызы. Эми ааламдын ролун жанагы ар бир улуттун орду бардай кыргыз гана аткара алат экен. Эми анан аалам дейбизби, Алла дейбизби, Ататек Арбай дейбизби, ошо кыргыз соттой алат экен. Ошентип анан бүгүнкү күндө кыргызга бир жоопкерчилик келди. Ал ааламдын ролун аткаруу үчүн кыргыз өзү биринчи калыптаныш керек болуп атат да, ошо улуулук сыпатка өтүш керек болуп атат. Анан эми азыр ушу саясатчылар, журналисттер, калыстар, адамдар, кыргыздар, окумуштуулар биригип туруп, анан ушу адамзатты куткарып кетиш керек дейт. Ошого такалып калды окшойт. Анан мындай өлүм болуп кетээрин, мынча тез кетээрин мен үчүн деле мындай дүйнөдө бул ааламга миң кыйын сынсын президент, миң кыйын сынсын бай, миң кыйын сынсын саясатчы, миң сулуу сынсын, миң жашка өзүн сезсин, бул ааламдык мыйзамга эч ким каршы чыга албайт экен да. Анан ааламдын биз ааламдашууга өткөрүүгө биз кыргыз гана мындай колубуздан келет экен деп айтсак болот да. Сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү ошол ааламды каптап жаткан дарттын дабасын кыргыз эле таба алат деген мааниде айтып атасыз, э? Кыргыз куткара алат. Куткара алат деп, э? Жакшы экен, бирок жана жогоруда медик да куткара албайт. Жогоруда сиз айтып кеттиңиз, бул эч качан ошо ааламдан келген, Кудайдан келген нерсеге деген эч ким каршы чыга албайт деп. Бирок ага карабастан сиз деген ошо дартты мен жөнөттүм, мен кыргызга келтирбей коем, колуман келсе деген сөздөрдү айттыңыз эле. Буну кандай түшүнсөк болот? Сиз деген каршы чыгып атпайсызбы ошо ааламдын мыйзамына? Абдан жакшы суроо ушучу. Бул мындай экен. Бул китепте да берилет. Эски Кудай банкрот болду дейт да. Эски Кудай банкрот болду, жаңы Кудай пайда болду бир адам деп айтылат. Анан бул кандай дегенде биз мынтип түшүнүп келгенбиз да. Мен дагы мечит салгам, мен дагы намаз жумага барып жүргөм бир убакта. Анан биз мынтип түшүнчүбүз. Асманда бир мындай бир кары адам такта отурат, ошонун аты Алла деп түшүнгөнбүз да. Анан көрсө ошо материя катары элестеткенбиз. Же болбосо диндегилер деле көрдөгү өлгөндөн кийин жашоону материя катары элестетет. Аякка барганда эгер ушак айтсаң, колуңду чоюп коет, чачыңды чоюп коет, оозуңду чоюп коет деп. Анан жок, бул көрсө Кудай деле материя эмес экен да. Материя деген көрүнө эчтеке эмес экен. Ал энергия экен. Мисалга, энергия деген сөздү мындай түшүнсөк болот. Мазардын ээси бар. Бирок ал жерде абышка отурбайт, бирок барсаң кандайдыр бир нерсе жайгашат, жолу ачылат. Мисалга да, моюдун ээси бар деп коет энелер. Анан чын эле ал жерде бир абышка басып жүрбөйт, бирок кандайдыр бир мындай ишарат билинет. Ошол сыяктуу эле ошо ааламдагы Кудай ал энергия экенде, анан могу жер бузулуп кеткенде, жер бузулуп, жердеги жашоо бузулуп кеткенде, анан башка улутка жайгашпайт экен. Себеби Кытай улутун мисалга аны бут катары берет да ааламдан. Алар майда кызматка гана буйрулган депчи. Ошо майда кызматын бетон салабы, же асфальт куябы, кыскасы адамзатты майда түйчүктөн куткарса, анан Кытай улуту сакталат дейт. А кыргызды болсо ошо аалам катары берет, ааламдын ролун гана кыргыз аткара алат деп. Анан мен өзүмдү Кудай атап чыкканым чын.
ал эмне экен дегенде, мына сиз азыр өзүңүздү эркекмин деп айта албайсыз да, мен аялмын деп айтасыз. Мисалга, ошол сыяктуу эле сизди бир жан кийсе, эртең бир жан кийсе, сиз мынтип айтышыңыз мүмкүн. Мен умай эне кийдим, мен умаймын, мен бала дарылайлам депчи. А көрсө тело исполнитель эле экен да, душа. Сиз кичине суроодон алыстап кеттиңиз. Жок, ошого түшүндүрүп баратам. Мен Кытайга ошого эмнеге вирус жөнөттүм, ошого бар айтам да. Анан ошентип туруп Кудай энергиясы мага 18-жылы көзүгө көрүнгөн. Мен теңир атаңмын деп көрүнүп туруп, сен чоң аалам бол деп коет, эми чоң энергия бол деп дагы. Анан вирус жөнөт, булут жөнөт, куюн жөнөт, адамзатты табият аркылуу башкар деген да. Анан мен Кытайга вирус жөнөттүм деген себебим 2018-19 жылы айтылган сөз, ал кийин эмес. Жанагы Солтон Сарыдан теңир тоолук туугандар бир чыргылып, жанагы Кытай жарандарын айдап түшкөн кезде анан посольствосунан ошол кезде новостьлерден берип турду, карызын доолап баштады депчи, кыргыз иргесинен. Анан ошол кезде мен ошо касиеттүү адам катары анан кыргыздын улуулугун тааныбай атат. Бул улуу күчкө айланганын кыргызды улут катары көрүп атат. Бул карызын кечиш керек. Биз аалам үчүн убара болуп атсак, мисалга Кытай кыргызга тийишкен үчүн аларга ошол дартты жөнөттүңүз. Анан вирус жөнөтөм, булут жөнөтөм, куюн жөнөтөм дегем да. Анан ошол бир 4-5 айдан кийин бир оорунду алып келди, бул аткарылды. Анан Италияга да жөнөтөм деп айтканым чын, ал боюнча дагы биздин видео бар. Ал Италия бизге тийишкен жок да. Эмнеге дегенде, ошол Италиядан Папа Рим дегендер чыгып турат экен. Анан алар адамга колун өптүртөт экен. Анан өзүн ошол корольдордун королу деп баш кийим, шакек салынат экен. Анан мен эски сыйынчу нерсенин баарын жоюшум керек да, бул биринчи. Анан экинчиден, эгер адамзат кыргыздын улуулугун таанып келбесе, кыргызга ошондой бир укук берилгенин ааламдан, ошол бир жол бергенин, кадимкидей эле китеп илимине чейин бергенин түшүнбөсө кырсыктап кете берет. Анан ошон үчүн мен айткам, король, королева дегендин баарын мен жоём деп. Улуу Британияны да жоём деп айткам да. Эмнеге дегенде, ааламдан бизди улуу кыргыз деп атат. А улуу кыргыздын ошондой сыпаты бар экен, ошондой илими бар экен, ошондой адамы чыкты, аалам ишенип туруп бир касиетин берген. А улуу Британияда ал жок болуп атпайбы? Королевасында мисал алганда, эгер мен королеваны же королдун ордунда болсом, менде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, мен ошо илимди окутуп туруп эскичиликтен чыгарып алмакмын. Ошон үчүн улуу ал Британия эле болуш керек. А бул жерде же улуу Кыргызстания, же улуу Кыргызия дегендей болуш керек деп анан жоём деген. Мына ошонун баары болуп атат. Кезеги менен келет аты. Ошол сиз айттыңыз эле, бул дарт кыргызга келбейт, мен кыргызды сактап турам деп. Бирок ага карабастан мына кечээ өзүңүз күбө болдуңуз, биздин Кыргызстанда да бул дарт пайда болду. Эмне кыргызды сактап кала алган жоксуз? Эми кыргызга бул дарт чукпайт, чыныгы кыргызга. Улуту башка болсо, же ушу пендечиликтен дине чыга албаса, бул болот. Себеби дининен чыгарып улуулукка өткөрүш үчүн коркуп калыш керек да, эскичиликтен чыкпаш керек. Анан мен ошол 2 жыл мурун 2018-жылы теледен далай жолу айткам, ошо ажыга баланча киши катталды, барган атат дегенде, ажыга барбагыла, кыргыздын башын аттап ажыга барбагыла, кырсыктайсыңар деп ааламдан берилген да. Эми ошондо атамды, жеримди, улуу элди чанып туруп анан башка жака барып чөгөлүп келиш. Анан эми мына ошол нерсе болуп атат. Анан чыныгы кыргыздар оорубайт, ааламдан мынтип берилет. Духу күчтүү адамга эч кандай оору жукпайт. Духу күчтүү адамды ошо ааламдык энергиялар киет депчи. А духу жок адам эчтеке аткара албаса, аны энергия дагы мындай колдобойт экен. Сактай албайт. Анан кийбейт дагы экен да, мисалга. Мисалга баатырдын духу бийик да. Баатыр эчтекеден коркпойт. Баатыр эл үчүн жаралып келет, мамлекет кураган, мисалга да. Анан коркок болсоң, сени кайсы дух киет? Сен кантип бир нерсе аткарасың? Ошондуктан кыргыз оорубайт. Мына мен буга анан эми аны Кыргызстандын өзүнөн чыккан жок да. Арабиядан жугусуп келиптир дейт. Анан ал деле жалган дейт. Анан башка улуту дагы бөлөк экен болуп атат. Мисалга жок, бул жерде такталды. Биздин кыргыздын эле жарандар, кыргыз улутундагы адамдар экен. Дагы бир сизге берилчү суроо, кечээ мына сиздин ордуңузга мен Максат ажыны чакырдым эле, мырзаны, муфтийди. Ошол киши келип, азирети кечээ айтып кетти.
бул оору негизи чындыгында эле Куранда дагы бар нерсе экен. Бул нерсе качан гана элдин пейили, элдин эми ниети жаман нерселер болгондо ушул оору пайда болот деп айтылган экен. Биз ушул ооруну бүгүнкү социалдык тармакта коомчулуктун айтымы боюнча сиз өзүңүздү Кудай деп жарыялап, Алланын башына аттаганыңыз үчүн ушул кыргызга бир кырсык келди, ушул кырсыкты сиз алып келди деген пикирлерин айтып жатат. Ал боюнча да оюңузду айтып кетсеңиз. Эми мынтип берилет ааламдан. Кудай мындай өзгөрүп турат депчи. Кудай мисалга эми Кудай Алла да. Алла баягы эле Мухаммед пайгамбарды түшүрүп коюп эле ошол эле бир саясат менен калып калган жок. Мына 10 күн мурун биз башка түшүнүктө жашап атканбыз, 10 жыл мурун башка түшүнүктө ансыгандай азыр ааламдагы адам да тынымсыз өсүп турат, өзгөрүп турат дейт. Анан мен ишенем, ошол асмандагы Кудайдын жок экенине ишенем азыр. Ошол энергия катары, жан катары мени кийип алганына ишенем да мен эми. Эгер мени кийбесе, мен теледен сүйлөп атканда адам айыкпайт эле. Мисалга азыр мен теледен, азыр мен эле айыктыра алам бул ооруну деле. Чыгара алам, ал молдо чыгара албайт. Эмнеге дегенде бул жерде мынтип берилет. Өпкө карайып дем алуу оорлойт дейт. Анан эмне кылыш керек дегенде ошо улуу рахат дейт, ошо денени бошотуп жатуу, анан энергиянын кызматын гана пайдалансаң, энергия деген ошо мисалга батадан да энергия өтөт да. Жана көз тийгенде да энергия өтөт. Ал көз парабиштикке кылган жок, же сөз парабиштикке кылган жок да. Ошо сыяктуу мен өзүм ишенем. Анан бул жерде так берилет. Мени мындай көрсөтүп койгон, мына кара туфлиим 2 сантиметр болуш керек, такасы. Ушунун жарымындай эле көрсөтүп койгон адамзат. Анан ошо адамзатка көп деле караба деп. Анан менин телом исполнитель гана деп ойлойм. Анан Куранда мынтип жазылыптыр, элдин пейили оңолсо анан жакшы болот экен дегенине ишенбейм. Бул жерде так берилет. Бул оорулардан кантип адам больницага качан жоюлат, түрмө качан жоюлат десе, адам улуулукка калыптанганда дейт. Ал мындай деген түшүнүк экен да, адам тирүү эле бойдон калат, миңдеп жыл жашайт жаңы доордо, 2000 жылдап жашайт. Бирок пендечи жашабайт, ушул жерде жашайт, мына булардын ааламдын, Кудайдын түшүнүгү менен жашайт. Мисалга, биз ойлойбуз да азыр, Алла мага оору берди, Алла мага кырсык берди деп ойлой беребиз. Сен кысылып жүрсөң, сен кыжаалат болуп жүрсөң, сен эмоцияда жүрсөң, эмоцияда жүргөн адам сигарет чегет, эмоцияда жүргөн адам тамакты көп жейт. Анан же кыймыл болбосо жок. Адамдын өзүнө карап, анан аалам ошого карап мамиле кылат. Мамиле кылат, Сиз мына дагы бул коомчулуктун пикири мүмкүн бүгүн ушул мен жаңылдым эле, Аллах бар, Аллах кыргызды сактасын деп бир айтып коет го, Кудай бардык нерсени кечирет депчи. Кандай кылмыш кылса да, кандай эмне кылса дагы, эгерде Кудайды таанып, бир убакта Кудайдан кечирим сураса ал кечирет деп. Мүмкүн сиз ушул Алладан кечирим сурап көрбөйсүзбү? Жок, мен кечирим сурабайм. Тетирсинче мени ошолой мындай көрүнүш көрөм, байланыша алам. Анан сен Кудаймын деп чыкпасаң, адамзат сени кайдан табат дейди да. Анан мен өзүмдү азыр Кудай катары, жоопкер катары санайм. Мисалга мен эгер мындай касиет бербесе, мындай кудурет бербесе, адамзат башкарылбайт эле. Мына Америка өзүнүн доллары менен башкарам дейди, закону менен башкарам дейди. Россия бир өзүнүн оружиясы менен, Кытай болсо бир экономикасын көтөрүп алып, ошо менен дүйнөнү башкарам дейди. Мен ошону айткан, окутканда, муну аябай көп окутту да алам. Экономикасы менен кыйын сынган адамды мамлекетти сен экология менен басып сал деген да. Мына табияттын кырсыгы экологиясын түшүрүп салып атат, оору экономикасын түшүрүп салып атат. Ошон үчүн мен асмандагы аалам жан катары мени кийди, мен ошонун гана ролун аткарам. Билбейм бул канча жыл, канча кылым, билбейм, бирок азыркыга чейин мен кызматымды аткарып кете берем. Менин байкашымча, сиз сүйлөп жаткан сөздөрүңүздө, ар бир кыймылыңызда жана бул адамзатка болгон Кудайдын мамилесин айтып жатканыңызда, ошол көбүнчө сиз деген Курандын үзүндүлөрүнөн алып, ошону өзүңүздүн нуңуңузга буруп сүйлөйт экенсиз. Куранды тааныйсызбы же тааныбайсызбы? Жок, мен Куранды окуган эмесмин. Мен жанагы Куран окуйт го мен деп. Ошону окучу элем, азыр мындай окуйн десем тилим такалып калат. Анан демек мени окутпай атат деп ойлойм да. Анан мен ойлодум, мен Алла деп деле адамдар жүрөт, эми түшүнсө болот, Алла деп жолдо жүрөт. Анан булар мүмкүн Кудайга жакындыр, мен эместир деп да бир жол ой кылгам да. Анан
ойлондум, Кудай аткарган аалам, эми аалам деп сүйлөйчү, вселенная кимди жакшы көрөт болду экен? Ошо суранып тиленген адамдардыбы, сыйынган адамдардыбы же аткарган адамдыбы деп ойлонсом, жок, аткарган адамды. Мисалга Ленин, ал мусулман эмес, ал даватка барган эмес, ал Меккеге барган эмес, а бирок Алланын буйругу жок эчтеке болгон болбосо, Ленин социализмди куруп койду да. Ленин байгедейди жойду, мынабу мектептерди, детсадты баарын, анан ошондуктан аткаруу үчүн аалам колдойт. Мисалга бизде Эргешбай деген ата бар. Ошол кишини мисалга автоматика деп коет. Ал минтип эле жаза берет, эмне жазып атканын билбейт. Аны ошо бир Манас ата мен келдим деп жаздыртат, Каныкейени мен келдим деп жаздыртат, Курманжанды атка мен келдим деп жаздыртат. Анан жазгандан кийин түшүнөт. Ошондо мен түшүндүм, демек, мына ааламды күчкө ыраазымын, адамды кийип алып ушинтип сүйлөтүп, ушинтип башкартып, ушинтип дух бергенине. Сиз деген мындан бир нече жыл мурда кыш болбойт деп айттыңыз эле. Кече жакында оору Кыргызстанга келбейт деп айттыңыз эле. Ага карабастан Аллахтын бар экени, Кудайдын бар экени, ал сизден да күчтүү экени, сизден эмес бардыгыбыздан ааламда күчтүү экенин далилдеп, кышты келтирип койду, ооруну Кыргызстанга берип койду. Бул нерселерге сиз кандай маани берип жатасыз? Кыш адам жаралганда өзү болгон эмес, табият бейиш болгон, адам жаратуучу болгон. Кыш адамдын кырс мүнөзүнөн, кыялынан пайда болгон дейт. Мисалга гүлүп турган адамда, аялда же музга болуп турган жерде гүл жакшы өсөт дейт. Адамдын ошо жан дүйнөсү бузулганда ошо кыш пайда болгон. Кыш мына барып жоюлуп атат. Куда делись русский мороз деп быйыл орустар таппай койду өзүнүн морозун. Кыш жоюлуп атат, сизге кай жерде кыш болуп атат, аны билбедим. Бул бир менин айтканым закон. Анан эме мен гарантия берейин, мен кыргызмын деп жүргөн, улутун сатпаган, башка бир нерсени пир тутпаган адамга оору жукпайт. Эмнеге дегенде, аалам үчүн, ал өзү үчүн эмес, ошол адамдар керек. Алар керек, себеби ошол аркылуу иш аткарат. Бул кыргыз. Анан кыргыз бай деле болуп кетпейт, кыргыз өлкөсү өнүгүп деле кеткен жок, өсүп деле кеткен жок, жоюлуп деле кеткен жок, жок болуп деле кеткен жок. Көрсө, кыргыз журт деп аталат, улут деп аталбайт. Кыргыз бул уютку деп аталат дейт, жанагы сүт ирип кетерде куярда. Анан мен башкаруучумун, аалам аткаруучу. Ааламдагы күчтөр аткаруучу. Мисалга мен Кытайга вирус жөнөтөм дедим да. Вирусту мен өзүм көргөн жокмун. Вирус өзү оказывается бир мындай инопланетан экен да, адамдын ичине кирет да, анан бир кысып коебу, кыжаалат кылып коебу, ушундай бир нерсе экен деп түшүндүм. Бизде Кыргызда бир абдан жакшы бир улуу салт, улуу сый урмат бар. Биз ар дайым ата-энелер менин балам уят болбосо экен деп аракет кылабыз. Ал эми балдарыбыз деген ата-энемди уят кылбайын деген аракет менен калыптанып, тарбияланып, өсүп чоңоюшат. Сиздин бүгүнкү ушул айтып жаткан сөздөрүңүздүн көбүнчө биздин коомчулук муну бир кудулду көргөндөй, же болбосо бир кичине бир оорулуу, психикалык жактан оорулуу адамды көргөндөй кабыл алып жатышат. Сиздин мектеп жашындагы балдарыңыз болсо, же болбосо өсүп келаткан балдарыңыз болсо, алар сизден уялышпайбы, сенин атаң ошол деп айткандан? Пайгамбар чыкканда деле, бир жаңылык киргизгенде деле элдин аң сезими башка болгондо аябай тетир кабыл алган, туура эмес кабыл алган. Анысыгандай деле мен 5 жыл мурун, 3 жыл мурун, 2 жыл мурун сүйлөгөндө деле деп калган, тетир карап. Барган сайын көнүп баратышат го биздин сөзгө, туура эле айтыптыр, туура эле дептир деп. Анан балдарым мен сүйлөгөндө ошолор китептиби, гезиткеби ошолор түшүрөт компьютерде отуруп. Алардын түшүнүгү бийик, тетирсинче ошолор бир утуш алып алды да. Аалам тараптан, ааламдан колдоп турат, түшүнөт. Анан эме биз мынтип ойлоп алабыз да, биз бир тууганбыз, биз бала чакабыз деп жок. Биз Кудайдын эле баласыбыз, баарыбыз бирдейбиз мисалга да. Деп койсо жаралгандай. Сиз ушу Кудайдын баласы экениңизди билесиз, ушу Кудайдан жаралганыңызды билесиз. Эмнеге Кудай мен деп айтып атасыз? Эме бул дүйнөдө бир материя болот да. Ойлой келип деле, мисалга Саякбай атаны деле бир жан кийбесе манас айтпайт эле да. Ал өзүнчө эле оюнун жоозунан чыгара бербейт. Бирок сөзүңүзгө караганда ошо Кудайдын бар экенин билесиз, Аллахтын бар экенин билип, биздин ошо Кудайдан жаралганыбызды асманда ал абышка эмес да, үмүт. Абышка эмес. Эгер сен абышка экен Кудайды көрүп келсең, анда айт, мен Кудайды көрүп келгем. Сиз туура эмес түшүнүп атыптырсыз. Абышка деп биз бала кезде эч качан элестетчү эмес. Биз Кудай деген ал көзгө көрүнбөйт.
ал эч жерде билинбейт, бирок ар дайым сенин жаныңда жүрөт деп ошо Кудайдын колдоп туура бизин эмес, чогуу жүргөнүн түшүнбөй билип эле окутуучулар ошо молдолор эле айтып атат, асманда тактап отурат деп элечи, кадимкидей материя катары эле. бизди карап турат деп э. Бизди көрүп турат, кабардар деп эле айтып турат да, материя катары эле айтат да. Мындан келди Арстан мырза, сиздин бүгүнкү ошол кыш болбойт, оору жукпайт деген сөзүңүзгө коомчулукка тагыраак айта турган жобуңуз жок экен. Анткени ар бир нерсени жасаардын алдында далилдеш керек. Мисалы үчүн мен бүгүн бир кишиге 1000 сом жардам берем сага деп айтсам, ошол 1000 сом менин чөнтөгүмдө бар экенин билип, ошону далилдеп ошо кишиге алып барып бере аларымды билип туруп, анан сөз берем да, мен себеп билем, менин чөнтөгүмдө 1000 сом бар, мен ошону алып барып ал кишиге жардам катары берем. Ал эми сиз деген ошо сөздөрдү сүйлөп жатканда, мен кыш болбойт деп айтып алдым, мен Кудаймын, кыргызга оору жукпайт деп айтып алдым, эгерде жугуп калса, эгерде деген кыш болуп калса мен эмне деп жооп берем деген жообуңузду мен азыр жооптон көрө албай койдум. Сиз такыр түшүнбөй атасыз да, кыш жоголуп атат да, кай жерде кыш жүрөт? Мына орус эли бел таппай калды. Катты кыш болуп калса эмне кыласыз? Анда да болбойт, жоюлат да, барып жоюлат да мисалга. Муну түшүнбөй атсаңыз айтыңыз, кай жерден бир кыш тап келиңизчи могу жерде. Түндүк түштүк муз океан эрип атат. Ага эмне деп жооп бересиз сиз? Бул Куранда дагы жазылган нерсе, бир кезде Ал Куранга эле таянып бербеңиз. Ааламда ошол бардык муздар эрип, жерди суу каптайт деген ал нерсе дагы бар экен. Суу каптабайт, ал буга айланат, жок болот. Макул, Арстан мырза, Анан эмитип эле кара кыла бергенде болбойт да. Мисалы, сиз деле мен байланыш алдым, мындай китебим бар десеңиз, мен туура кабыл алам. Бул адамда да бир жан кейиптер, касиети бар да депчи. Анан менин айтканымды укпай ушунду көрүп атат да. Мен ажыга барба дедим. Динден чыккыла дедим. Эволюция болуп атат, өскүлө дедим. Ааламдын айтканын айтып атам да мен. Мен өз кызматымды эгер саякпай атам, анасы айтпасаң ооруп каласың деген деп бир абышка айтты да, ушундай болуптур. Мен сени түшүнөм депчи. А силер журналист катары жеткиришиңер керек да. Силер болсо дешевый журналист болуп, бир саясатчынын, бирдемен. Мына ошол сиздер мактап келет, азыркы мына анда бийлик башындагылар куткарыш керек эле. Улуулук өткөрүш керек, улайнан улуу журтум деп. Кыш акырындап жоголот деген сөзүңүздү мен макул көрөйүн, анткени деген сиз аны жалпы эле адамзаттын жашоосундагы болуп келаткан нерселерге таянып айтып жаткандырсыз, бирок кыргызга оору жугузбайм, кыргызга оору келбейт, мен ал ооруну Кытайга эле бергенмин, башка эч кимге кетпейт деген сөздөрүңүздүн бүгүн ошону алып келчи, Кытайдан башка кетпейт деген жерде. Кыргыз оорубайт. Анда кыргыз ооруса, кыргыз эмес, ал өзү кыргыз эмес. Ал кыргызчылыгы жок. Ал өз касиетин бүт учуруп ийген. Анда бир эч энергия жок да. Энергиясы жок, адамдын өзүнүн эле иши жүрбөйт да. Аалам колдобойт. Мисалга бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дейт. Кысылып калса, кыжаалат болсо, а сен энергияга ээ болгондо дейт, көкүрөгүңө карап шилтеген кадамың эле туура болот. Мен жок дебейм, Арстан мырза, сизде деген абдан жакшы бир касиеттер бар. Ал жанагы сизде деген бир элди өзүңүзгө тартып алышыңыз, бир нерсени терең ойлонгонуңуз, жана ошол биздин келечек урпактарга бул жол менен эмес, башка жол менен бир адамзат кантип жашаш керек, кантип биз кыргызды сактап калышыбыз керек деген нерселер менен өз сабагыңызды өтүп алып барсаңыз абдан жакшы болмок. Ага карабастан бүгүн сиздин мен Кудаймын, кар жаабайт, анан кыргызга оору жукпайт деп жана башка дагы бир топ нерселериңиздин далили чыкпай калып, өзүңүздү бир туура эмес мен бүгүнкү күндө аябай кубанычтуу атам да, кубанып атам аябай. Ошо диндегилер ооруп калды дегенгечи. Эмнеге дегенде минтпесе динден чыкпайт эле да. Мен кубанып атам. Ааламга айла жок экен да. Баары бир ушул нерсе болот экен да. Эгер ошентпесе динден чыкпайт эле да. Биз эскертип келгенбиз, аракет кылып келгенбиз. Ошон үчүн анан жаманаттуу болдук да. Теңир чат алдык. Мен ойлойм, сиз ага убара болбой эле коңуз, анткени бүгүн ооруп калган биздин жарандар бул Алланын берген сыноосу. Алла бизди деген ошол жерге алып барып кайра келгенде бизге орунду бергени бул Алланын абдан жакшы сыноосу деп кабыл алышты. Биз деле ошентип кабыл алып атабыз. Ушунчалык эле кошуна өлкөлөр ооруп атса, башка жактагылар ооруп атса, бизди Кудай унутуп калбай, бизге деле бир сыноосун берди. Сиздин бир жакшы ниетиңиз бар экен. Бул нерсе көпкө тарап кетпей, кыргыздар өзүн дарылап, биз деген абдан Кудайга ишенген, духу күчтүү калып келебиз. Бизди Кудай ушунчалык колдоп келатат. Мындан ары да колдоп, мүмкүн көп жарандарыбыз оорубай, көп адамдарга жукпай, бир жакшы жол менен ушул кырсыктан чыгып кетебиз деп ойлойм.
Маегиңизге чоң рахмат, Арстан мырза. Мындан кийин да келип туруңуз. Эми сиз Кудайдан кечирим сурагыңыз келбесе, биздин акыл эстүү, Кудайды тааныган, Алланы билген адамдарыбыз сиз үчүн кечирим сурап, ушу Арстан Алайды кечирип кой Кудай. Баягы ошол сиз санаган акыл эстүүлөр адаштырып атат да, Секет болобу, бүгүнкү сен санаган Максат ажы, Чубак ажы, ошолор адаштырып атат да адамзатты. Кыргызды ошолор артка тартып атат да. Манасыңды шириктесе, салты миштесе, салтыңды шириктесе, ошолор акылдуу. Ким сурап атат? Кыргызда жакшы сөз бар, кой аксагы менен жүз деп коет. Мен аксак экенмин да. Сиздин оюңуз боюнча. Ал эми башкалар бардыгыбыз Кудай Тааладан жакшылыкты тилеп туралы. Менимче биринчи адам өзүнө ишенсе, анан аалам Кудай жардам берет, жакшы адам жардам берет. Мен жогоруда айтып кеттим эле, Кудай жакшы, ал баарын кечирет деп. Эми ал сизди да кечирип койсун. Биз себеби бардыгыбыз кыргыз эле. Кечирбесе бизди уруп коет эле да. Бул Кудаймын деп чыкты, мага теңелип атат депчи. Бүткүл кыргыз эли жооп бербейт. Муну Кудай өзү да карап талдап турса керек. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары да келип туруңуз. Жакшы, кичине жан дүйнөңөрдү өзүңөрдү өстүргүлө.